ушулар жерлерде бар деп так өзүбүздө маалымат жок. Бирок биздин мындай буга чейинки көрүп угуп жүргөн так маалыматыбыз боюнча бул мындай списоктардын бардыгы мисалы үчүн жогоруда иштеп аткан мэриядагы ошол кедей кембагалдар менен жардам берип иштеп аткан ошолордо адамдардын списоктары бар деп билебиз. Жана ошондой эле биздин мына борбордук мечитибиздеги имамдардын кол астындагы адамдар көп барышат аларга. Жардам берип койгула, менин күйөөм жок, менин балдарым жок деп алар дагы список алып коет. Мына ошол ишенимдүү булактарда ошол жакта списоктор бар. Ошол жактардан баягы адамдардан списогун алып кимдер муктаж экенин ошолордун көчөмө-көчө үйлөрүнө барып туруп өзүңүз дагы жолугуп берсеңиз болот деген бир мисал бар мисалы үчүн. Жана ошондой эле азыр көбөйүп кетти бизде. Мисалы үчүн биздин Балык Челе шаарыбызда интернет булактарында операцияга муктаж болгондор бар. Боор ооруп аткандар, бөйрөгү ооруп аткандар, ушунда кыйналып аткандар бар. Демек ошолорго дагы биз дароо эле мындай издебесек деле дароо маңдайыбыздан чыгып атат. Ошолордун дагы үйлөрүнө барып колуна карматып бергенибиз дагы соопчулук иш болот. Анан битир садаканы дагы бир мүмкүнчүлүктөр, ушунда артыкчылыктардын бири битир садаканы барып колуна карматыш керек болот да. Мисалы үчүн бир мекеме болот. Ошол мекемеге карматып койгондун ордуна ошол өзүнө барып бере турган болсоңуз сообу күчтүүрөөк болот деп айткым келет. Биринчиси өзүң көрөсүң да. Кудай таала, сен мага кандай жакшылыктарды берген экенсиң, ушул адамдарына караганда менин жашоом жакшы эле турбайбы депчи. Анткени биз дүйнөгө келгенде ушундай экенбиз да. Өйдөлөрдү карай берет экенбиз. Бизден дагы байларды карапчы. Ушундай бай болсок экен, ушундай миллионер, бизнесмен болсок экен деп. А шарият Алла Таала ушул учурда ошолордун үйүнө барып, андан өзүңдөн ылдыйларды кара дейт да. Ылдыйларды караганда өзүңө шүгүр келтирет экенсиң. Бул биринчи өзүңө пайда. Экинчиси, анан тиги адамдагы сени көрүп, сага чын жүрөктөн бата кылат экен да. Батамды берип коеюн. Кудай Таала сага бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин, бекем ыйман берсин, бала чакаң менен бактылуу бол деп, ал сага түзмө-түз бата кылса, ал адамдын батасында менен Кудайдын ортосунда эч кандай ортомчу жок да, дароо кабыл болот. Тем более орозо учурунда. Демек сен ушул эки нерсе пайда алып кетесиң да. Соопту бияка эле коюп кой. Эки бир мындай өзүңө керектүү руханий пайда алып кетет экенсиң да. Ошол баягы жакшыраак деп айтылган ошол экен да.